Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дастыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7 977 852 0081. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Жүрөк элжирейт. Бишкекте окуучулар мектептин кароолчусун туулган күнү менен куттукташты. Бишкекте окуучулар мектептин кароолчусун туулган күнү менен куттукташты. Соц тармакка тараган видеодо окуучулар биздин мектептин тарыхындагы эң мыкты кароолчу деп жазышкан. Билдирүүгө улай интернет колдонуучулар окуучулардын ушундай куттуктоосуна жүрөк элжиреп кеткенин айтышып, балдардын тарбиясына суктанышууда. Соц тармакта жазылган маалыматка караганда, окуя Бишкектеги номер 64-мектепте болгон. Ал эми кароолчунун аты Асан. Төө ашууда кар жаап, бороон болуп жатат. Жол эки тараптуу жабылды. Сосновка постунда түшкү саат 14:30дан тарта унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилип, жол эки тараптуу жабылды. Аба ырайынын начарлашынан улам 17 апрелге караган түнү саат 02:00дөн тарта оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилген. Бул тууралуу Транспорт министрлигинен маалымдашты. Азыркы тапта төө ашууда кар жаап, бороон болуп жатат. Номер 9-жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан бороондон пайда болгон кар күркүлөрү тазаланып, инерттик материалдар себилүүдө. Кырдаалга жараша кошумча маалымат берилмекчи. Кабинетке агылган акча, санэпидем кызматкерлеринин пара менен кармалган видеосу, санитардык эпидемиологиялык корутундуларды мыйзамсыз берип, пара алып турган деген шек менен 4 кызматкер кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин санитардык эпидемиологиялык экспертиза бөлүмүнүн башчысы АЛО туруктуу коррупциялык схема уюштурган. Ал Кыргызстанга товарларды жана продукцияларды ташып келүү үчүн санэпид корутундуларын мыйзамсыз берип келген. АЛО жооптуу кызматкерлер менен сүйлөшүп алып, зарыл жолжоболорду сактабастан жана тиешелүү экспертизалар жүргүзбөстөн кыска мөөнөттө бажы брокерлерине санитардык эпидемиологиялык корутундуларды берип жүргөнү аныкталган. Ал продукциянын коопсуздугун тастыктаган эксперттик баалоо жүргүзүлгөн, товарларды ташып келүүгө жана сатууга уруксат берген документ. Мындан тышкары сертификацияланууга тийиш болгон жүздөгөн товарга корутунду берүү үчүн пара алган ондогон факты катталды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызмат шектүү АЛО жумуш ордуна жумасына бир жолу чогултулган акчадан өз үлүшүн алып кетүү үчүн гана келип турганын белгилеген. Натыйжада санитардык эпидемиологиялык экспертиза бөлүмүнүн 4 кызматкери кармалып, Бишкек шаардык номер 1-тергөө абагына киргизилди. Учурда коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. УКМК саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинен күмөн саноодо. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо эмнеге кечеңдеп жатканын да айтты. Тажикстан менен чегара маселесинде жылыштар бар, бирок өтө жай жүрүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында, негизинен чегарада 1 айлык эле жумуш калды. Эгер кызыкчылыктарды эске алуу менен эки тарап тең чегара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде 1 эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы эле келе жатып эле айрым тилкелерге келгенде, бул жерди 1924-жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизе салып жатышат. Ошон үчүн маселе токтоп калып жатат. Чындыгында бул сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт. Анткени 1924-жылы алар да биз да өзүнчө мамлекет эмес элек, деди Садыр Жапаров. Анын айтымында, тараптар 1924-жылкы карта менен чечүүгө токтоло турган болсо, анда чегара тилкелеринин баарын кайра башынан карап чыгууга туура келет. Маселени майга чейин чечип бүтөбүз деп болжогом. Тилекке каршы бүтө элекпиз, деди президент Садыр Жапаров.
Депутат Жаныбек Кыдыкбаев Ак Суу району тургундарына 100 000 сомдук сертификатты 212 үй бүлөгө ыйгарды. Жогорку Кеңештеги Ата журт фракциясынын лидери Жаныбек Кыдыкбаев Ысык Көл району Ак Суу районунда болуп, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 15-июлдагы номер 385 социалдык контракт негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө кабыл алынган токтомдун негизинде социалдык контрактка катышкан үй бүлөлөргө сертификат тапшыруу иш-чарасын өткөрдү. Маалымат үчүн Ак Суу районунда былтыркы жылы 50 үй бүлөгө социалдык контракт боюнча жардам берилген болсо, быйылкы жылы квота боюнча 252 үй бүлөгө социалдык контракт боюнча жардамдар каралган. Анын ичинен айылдык социалдык комиссиядан жана убактылуу райондук комиссиядан 212 үй бүлөгө долбоорун жактап өтүштү. Калган 44 үй бүлөдө долбоорлорун аз күндөрдө тапшырып акча каражаттарын алышмакчы. Ал эми Каракол шаары боюнча 26 үй бүлө сертификат алышты деп маалымдады эл өкүлү өз Facebook баракчасы аркылуу. Сертификатка ээ болгон биздин жарандар сиздерди куттуктайбыз. Бул ушул 100 000 сомдук сертификатыңыздар 1 миллион сомдук доход калып келсин. Ишиңиздерге ийгилик. Анан министрликке дагы бизде сунуш бар эле. Кудайберген Назарбаевич, мен айтат элем, ушул бүгүнкү сертификат алып аткан биздин жарандар эртең ушу доходко чыгып, жашоосу жакшырып, кырдаалдан чыккандан кийин ошол баягы ГИК менен дагы турак жай менен да камсыз кылып ошол программада иштеп чыксаңыздар деген ойдомун. Ушто иштеп улардын ошо тапкан акчасы үйгө, турак жайга ээ болсо деген жакшы ниеттер бар. Ошондо сиздер карап көрсөңүздөр, ошо ГИК менен чогуу иштеп, элибизге дагы турак жай менен да камсыз кылсак. Андан тышкары баарыбыз тең ушул Төп районун мындай өзгөчө район билесиздер. Кудай буйрса, мамлекетибизде өнүгүү өсүү, экономикада өнүгүү өсүү, көптөгөн долбоорлор, проекттер ишке ашалы деп мынандай турат. Ошон үчүн сабыр кылып туруңуз. Быйылкы түшүң кандай? Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургундар мынакей чоң болду, кызыл, кочкул жакшы болду, мынакей чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Ростко да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы молар сабактарын жоон. Картошканы бир сугардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз катарлаша эле. Саламатым мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара сугат кылды. Бир эле сугардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жолу. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Ороз айт 21 апрелде белгиленет. Ороз айт 21 апрелде белгиленет. Көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырмалануусу мүмкүн. Бул тууралуу муфтияттан маалымдашты. Жээнбеков соттор бийликтин буйрутмасын аткарып жатышат. Соттор бийликтин буйрутмасын аткарып жатышат. Мындай пикирин 17 апрелде саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Соттордун баары көз каранды. Биз түрмөдөн коркпойбуз, деди Жээнбеков. Белгилей кетсек, азыркы тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда саясатчы Жээнбеков, Кубанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаров, Атай Бейшенбектердин баш коргоо чарасы каралган. Эске салсак, 23 октябрда Бишкекте 20дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп камалышкан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 36-278-беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдарын жүргүзгөн.